Кыргызстандын чек ара кызматы кечинде Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда курман болгон Бөрү атайын тоонун кызматкери прапорщик Равшан Муминовдун жакындарына көңүл айтты. Мекеме ал Максат айылындагы жаңжалда кызматтык милдетин аткарып жатып, тажик тараптын гранометтон атколоосунан көз жумгандыгын белгиледи. Тажик тарап бир канча куралдан Лейлек районундагы Максат айылындагы чек ара бекетине, андан соң Сай айылындагы бекетке ок чыгарган деп айтылган чек ара кызматынын маалыматында. Лейлек районунда кыргыз-тажик чек арасындагы атыштан улам Кыргызстандан жалпысынан 8 адам жарадар болду. Бул тууралуу Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Максат айылына жакын жердеги атыштан 2 чек арачы кызматкери жана аталган айылдан 6 тургун жаракат алган. Алардын ичинде 14 жаштагы өспүрүм дагы бар. Жаракат алгандар Лейлек райондук ооруканасына жеткирилген. Алардын ичинен 2 аскердин абалы өтө оор деп бааланууда. Бүгүн Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу тынч. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Бүгүн эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн чек арачыларынын жолугушуусу пландалууда. Кыргызстандын чек ара кызматын түзүмдүн жетекчисинин орун басары полковник Абдикарим Алимбаев жетектейт. Тажик тараптан башкы штабтын жетекчиси, УКМКнын чек арачыларынын жетекчисинин биринчи орун басары генерал-майор Хикматулла Пираков келет. Ал эми жаракат алгандар куралдуу күчтөрдүн аскердик учагы менен Бишкек шаарындагы ооруканага жеткирилет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Баткен облусуна барды. Өкмөт башчы жумушчу сапарынын алкагында чек арага жакын аймактагы айылдардын жашоочулары менен жолугушуп, ооруканада жабыркагандардан кабар алат. Тиешелүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери менен ыкчам кеңешме өткөрөт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Лейлектин Максат айылындагы ок атышууга байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Парламенттен кабарлангандай, төраганын тапшырмасы менен Мирлан Бакиров баштаган бир катар депутаттар Лейлек районуна жөнөп кетишкен.